Балдар, бир заматта байып, казына башчысы болгоңар келеби? А силер казына эмне экенин билесиңерби? Байыркы замандарда хандардын, падышалардын, эмирлердин жана бектердин акча жана кымбат баалуу буюмдары сакталган жайын казына дешкен. Мен айта турган аңгеменин каарманы болгону бир кедей жигит эле. Анын акылы менен тапкычтыгы аны хандын казына башчылыгына кантып алып келди. Анда көңүл коюп угабыз. Илгери көп эле кызык окуялар болуп өтсө керек. Ошондой окуялардын бири мындайча болуптур. Хан казынасына акылдуу, сарасептүү адамды башчы кылгысы келиптир. Ошон үчүн хан акылдуу казына башчыны табам деп тегерегиндегилерге мындай бир шарт коёт. Мен бир теңге берем. Ким ушуга өзүн да, минген эшегин да, короосундагы корозун да тойгуза алат, дептир. Ал учурда бир теңгеге бир нан араң берчү экен. Чөп сатып алсам, өзүм менен корозум кантет? Нан сатып алсам, эшек менен короз ач калат. Бир уч буудай сатып алсам, өзүм кантем? Деп эч ким макул болбойт. Ошондо муну уккан бир акылдуу кедей эшегин минип, колуна корозун кондуруп, ханга келип, бир теңгесин алып базарга барат. Кедей жигит ары соодалашып, бери соодалашып жатып, бир чоң коон сатып алат да, хандын маңдайына келип олтуруп, коонду тоя жеп, кабыгын эшегине, уругун корозуна берип, үчөө тең аябай тоет. Ошентип хан кедейдин тапкыч, үнөмчүл экенине баа берип, өзүнө казына башчы кылып шайлап алган экен.